Эрке булан мишок экенин көрдүңөр. Эрке булан көрүп атасыңар, кечке реванш сурап атат. Эрке булан видеосун жөнөтүп, Эрке буланга жаза бербегиле. Эрке булан мишок экенин көрдүңөр. Пускай Эрке булан Нурайдын агасына айтып, индус иранецтерди алып келип ура берсин. Реванш кылгысы келеби? Чыксын ММАдан. ММАдан чыксын, мен айткан гонорарды койсун, пускай 85 эмес 100 килограмм болуп чыксын. Ошол себептен Эрке буланды уже мен өтүп койдум уже. Мен үчүн мишок экен. Кулачка деди, кулачкадан деле өтүп койдум. Так что Эрке булан жөнүндө жазбай эле койгула, видеосунда лайк баспай деле койгула, көрбөй деле койгула. Өзүн өзү алаксытып, дагы жакшы Эрке булан утулуп калды. Эгер утуп алганда бизге вообще сөз бермек эмес экен. 1 грамм сөз сүйлөтмөк эмес экен да. Утулуп алып, уялбай, уткандай нерселерди сүйлөп атат да. Утулса дагы анан мен вес, анан мен актермун деп бирдекелерди айтат. Анан айта кетчү нерсе, Казакстан менен Кыргызстандын боецтерин бири-бирине салбай эле коюш керек болуп калыптыр ужечи. Неге дегенде кече күнү Казакстанга бардык. Барганда 3-4 кыргыз боец чыкты. Чыкканда уже деп кыйкырып атышты. Сөз бербей коюшту. Мисалы казак менен кыргыз урушуп аткан үчүн Казакстанды болеть этип атат деп ойлосоң, Нихардко менен урушканда дагы Нихардконун соперниги сүйлөйүн дедиле. Элдер сүйлөтпөй койду депчи. Анан мен ошого даярданып чыктым специально. Өзүм биринчи давай депчи. Бул жерде спортто чыкса достукту билдирели дегенбиз да, мисалы. Казак менен кыргыз боецтер урушат, мисалы Эрке булан экөөбүз урушабыз, казак кыргыз бир тууган болуш керек. Бул жерде азыркы учурда комментарийде башка жакта наоборот бири-бирине против болуп, Кыргызстан, Казакстан деп слишком жанагындай болуп кетти да. Жада калса, судьяны көрдүңөр, Абдырахман утты эле, синий угол Абдырахман эсе, мынтип Дастанбекенди көтөрүп алат колунчу. Бул дагы нерсе, туура эмес нерсе. Бул жерде не только фанаттар, жада калса судьялардан бери мындай против тургандай болуп атат да. Ошол себептен эгер мындай боло берсе, уже Кыргызстандын боецтери менен Казакстандын боецтерин бири-бирине салбай эле коюш керек. Бул жерде бири-бирине тиш кайрап, наоборот, бири-бирине өч кылгандын ордуна ушпай эле коелу. Чисто мен оюм. Бул жерде достукту билдирели десек, наоборот, бири-бирин колдоштун ордуна бири-бирине против болуп, комментарий даже бизден башка чужой адамдар деле бири-бирине мындай против болуп калат да. Ошол себептен айта кетчү нерсе, бул спорт чисто достук. Эгер ушундай болсо, мен лично өзүм ушпайм уже казактар менен. Көрдүңөр, биздин кыргыздардан 3-4 боец утуп койду. Бизден эч ким аларга вызов таштаган жок, чык биз менен депчи. Неге дегенде Жалгас Жумабеков дегенди биз сыйлайбыз. Биздин агабыз болот, уже UFC'нин боеци келип утту, красавчик, күчтүү утту дейбиз да бизчи. Анан ызылдап, андай, мындай дештин кереги жок. Бул чисто спорт, күчтүүсү жеңсин. Биздин кыргыз боецтер, мен Омат Брачкамы деле Аю деген утуп кетти, Калысты Нихардко утуп кетти. Чисто спорт, бул деген нерсе бирде утат, бирде утулат. Бул деген нерсе эчтеке болбойт. Ошол себептен дайыма биргеликте болойлу. Кыргызстан алга.